Бишкекте көп кабаттуу үйдөн өрт чыгып 54 жаштагы киши түтүнгө уланды. Бишкек шаарынын Октябрь районунун Токумбаев көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн 2-кабатында электр калканынан чыккан өрт саат 13:19 толук өчүрүлдү. Бул тууралуу УКМден билдиришти. Өрттү өчүрүүгө жалпы 3 бөлүм штаб тартылган. Өрттүн кесепетинен 54 жаштагы эркек киши түтүнгө уланып, тез жардам кызматы тарабынан биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөн. Абалы жакшы. Бауыржан чек арадан кармалдыбы? Блогер бул тууралуу өзү билдирди. Бүгүн TikTok блогери Бауыржан кайрадан кармалганы тууралуу маалыматтар социалдык тармактарга кеңири тарап жатат. Колдонуучулар Facebook'тагы постторунда аны чек арадан кармалды деп жазышып, окуяны активдүү талкуулашууда. Ошол эле маалда Бауыржан өзү да чек арадан өткөн учурду видеого тартып, социалдык тармакка жарыялап, белгисиз бөлмөдө кармалганын кыйткан. Бирок расмий органдар же милиция тарабынан анын камакка алынганы тууралуу расмий билдирүү жарыялаган жок. Буга чейин блогер Бауыржан Кадыбеков Ош облусунун Каракулжа районунда 20 жылдыкка барып каза болгон аял Айзерек Эралиева тууралуу айткан сөздөр үчүн коомчулуктун сынына кабылган. Ал кийинчерээк маркумдун жакындарынан жана кыргыз элинен кечирим сурап, өз сөздөрү эмоцияга калтырып айтылганын билдирген. Бауыржан: менде бул трагедия тууралуу айтууга ниет болгон эмес, бирок кырдаалды так билбестен эмоцияга калтырып айткан сөздөрүм коомчулукта туура эмес кабыл алынып калды. Маркумдун үй бүлөсүнөн жана жалпы элден кечирим сурайм деген. Айзерек Эралиева 26-майда мектептеги 20 жылдык мааракеге баргандан кийин күйөөсү тарабынан кызганычтан улам мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Ал учурда маркумдун 5 баласы жетим калды. Күйөөсү камакка алынып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Эске салсак, буга чейин дагы бир блогер Айбек Уланов да Айзерек Эралиева тууралуу кемсинтүүчү билдирүүлөр үчүн жоопкерчиликке тартылып, ага карата кылмыш иши козголгон. Булак Биякежи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдын да сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранчалган ыраазычылык үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдын да ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп коюңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар. Реквизит номерлер Мбанк Кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерде Оденги бар, баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. УКМК өзүнүн кызматкерин кармады. Подполковник $200,000 алган деп шектелүүдө. Атайын кызматтын маалыматына караганда, компаниялардын биринин ээси мамлекетке келтирилген зыяндын суммасын азайтуу максатында подполковникке $200,000 берген. Бирок УКМК кызматкери убадасында аткарбай, акчаны да кайтарган эмес. 12-июнда ага карата өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси боюнча иш козголуп кармалган. Подполковник улуттук коопсуздук органынан да бошотулганы кошумчаланды. Кыргыз жарандыгын $10,000 жогору сатып жүрүшкөн. Мындай кылмышка шектелип, кызмат мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери менен ортомчулардан турган топ кармалганын УКМК билдирди. Алар чет элдиктерге жарандык алуу үчүн документтерин ырастап беребиз деп кызматын сунуштап келгени айтылды. 4 чектүү $10,000 алып жаткан жеринен кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул машинанын ээси жол эрежесин 103 жолу бузган. Жол милициясы муну рейд учурунда аныктады. Айдоочу жалпысынан 210,000 сомдук айып пулду төлөбөй жүргөнү айтылды. Mercedes-Benz айып курууга токтотулуп, протокол түзүлдү. Блогер Бауыржан өлкөдөн чыгып кетүүгө аракет кылып жатып кармалып, милицияга жеткирилди.
Блогер Бауыржан Кадырбеков өлкөдөн чыгып кетүүгө аракет кылып жатып, Ак Жол чек ара бекетинде кармалды. Ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Маалыматка ылайык, Кадырбековдун айрым билдирүүлөрү маркум Айзерек Эралиеванын аброюна шек келтирген деп бааланып, ага карата арыздар жазылган. Адвокат билдиргендей, кылмыш иши али козголо элек, экспертизанын жыйынтыгы күтүлүүдө. Беле кетсек, бул иш боюнча жалпы 46 жаран, анын ичинде адвокатта блогерге жана жогорку кеңештин депутаты Зарлыбек Салиевке каршы арыз беришкен. Учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Булак Сокол Медиа. Ошто көк ала болуп сабалган аялдын жолдошу кармалды. Өзгөндө аялын сабаган жолдошу кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. 10-июнда шектүүгө карата уруп сабап кыйноо менен кылмыш иши козголгон. Бүгүн жабырлануучунун жолдошуна АЙВ угузулуп, шектүү катары өзгөн риптин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Жакын арада тергөөнүн жыйынтыгы боюнча топтолгон материалдар юридикалык баа берүү үчүн сотко жөнөтүлөт. Социалдык тармакта жолдошум 6 жылдан бери сабайт деген аялдын видеосу тараган. Ош облустук милициясы маалымат берип, 29 майда кылмыш иши козголгонун билдирген. Бир нече убакыт өткөн соң кайрадан видео тарап, аял милиция чара көрбөй жатат деп нааразычылыгын билдирген. Индиядагы учак кырсыгынан бир гана адам аман калды. Британиялык Вишваш Кумар Рамеш Индиядагы авиакырсыктан жалгыз аман калганын BBC жазды. Учак Индиянын батышындагы Ахмедабад шаарынан көтөрүлгөндөн көп өтпөй кулап түшкөн. Рамеш Лондонго багыт алган Boeing 787 учагынын 11А орунунда болгон. Air India бардык жүргүнчүлөр экипаж мүчөлөрү, анын ичинде 169 индиялык, 52 британиялык каза болгонун билдирди. Рамешти дарылаган дарыгер, анын денесинде көптөгөн жаракаттар бар, бирок анын өмүрүнө коркунуч жок деди. Рамеш Индияда туулган, бирок 2003 жылдан бери Улуу Британияда жашайт. Биржан Байбол Аида Багышбекованын колун сурады. Казакстандык ырчы Биржан Байбол блогер жана актриса Аида Багышбекованын колун сураган видеосун Instagram баракчасына жарыялады. Видеодо ырчы Аидага үйлөнүү сунушун берип жатканы көрүнөт. Ал постуна ар бир адам бактылуу болууга татыктуу деп жазган. Булак Сокол Медиа. Кинофестивальга жарым жылаңач келген экинчи блогер талкууда. Бишкек эл аралык кинофестивали кызуу талкуулар менен коштолууда. Блогер Жанар Алиеванын кызыл килемден тунук кара көйнөк менен өтүшү коомчулукта сынга кабылган соң дагы бир окшош көрүнүш коомчулуктун көңүл борборуна айланды. Бул ирет уул канаттуу белгилүү блогер кинофестивалдын бир иш-чарасына жарым жылаңач ачык стилдеги кийим менен келген. Булак Сокол Медиа. Москва боюнча смотрящий деп аталган жаран кармалып Бишкекке алынып келинди. 2025 жылдын 10-июнунда Москвада Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары тарабынан издөөдө жүргөн жаран кармалды. Ал уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турат. Ал оор кылмыш жасаганлыгы үчүн айыпталууда. Ыкчам маалыматтарга караганда, жаран Москва жана Москва облусу боюнча смотрящий деп аталган милдеттерди да аткарган кылмыш дүйнөсүндө жогорку макамга ээ. 2025 жылдын 10-июнунда ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кызматкерлери, Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин кылмыш башкы башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте Москва шаарында кыргыз жаранды кармашкан. Азыркы учурда ал эл аралык мыйзамдарды жана эрежелерди так сактоо менен кармалган жаран учак менен Кыргыз Республикасына алып келинди. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Бишкектеги футболдук беттеште майыптыгы бар баланын боосун байлап берген милиционер сыйланды. Жүрөк жылыткан учурдуу сүрөттүн автору 10-июндагы футболдук беттеште тартып алган. Интернетке жарыяланар менен көпчүлүк милиционерге ыраазы болуп, жылуу сөздөрүн жазышкан. Бүгүн күзөт кызматынын жетекчилиги милициянын кежинчи сержанты Жакшылык Нурланбековду ардак грамотасы менен сыйлады. Азиз Мурадилаев көзү тирүү болгондо 47 жашка толмок. Бүгүн 12-июн белгилүү актер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Азиз Мурадилаевдин туулган күнү. Көзү тирүү болгондо 47 жашка толмок. Кыргыз киносуна чоң орду бар актер тууралуу маалыматтарды топтодук. Азиз Мурадилаев 1978 жылы 12-июнда Фрунзе, азыркы Бишкек шаарында төрөлгөн. Атасы Үсөн Мурадилаев, апасы Анара Сыдыгалиева, театр ишмерлери. Алар кыргыз сахнасында тирүү образдарды жаратып, элдин сүймөнчүлүгүн
көрсөтмөнү ээ болгон инсандар. Индияда кыйраган учактын ичиндеги бардык жүргүнчүлөр каза болгон. Бул тууралуу Ахмедабад полициясы кабарлады. Лондонго сапар тарткан самолет бийиктикке уча албай студенттердин жатаканасынын имаратына урунган. Бортто 242 адам, анын ичинде 12 экипаж мүчөсү болгон. Алардын 169-у Индиянын, 53-ü Британиянын, 1-ü Канаданын, 7 Португалиянын жараны болгон. Мындан тышкары жатаканада жашаган кеминде 10 студент каза болгон. Жеңишбек Токторбаев Ошто жол жээгинде коон дарбыз сатууга тыюу салды. Мындан ары Ош шаарынын аймагында бир гана жерде коон дарбыз сатуучу аянча болот. Жол жээгинде сатууга тыюу салынды. Бул тууралуу медианын басма сөз кызматы билдирди. Мындай чечим кала башчысы Жеңишбек Токторбаевдин көчө соодасын эрекке келтирүү, унаа кыймылына тоскоолдук жаратпоо жана башаламандыкка жол бербөө максатында коюлган тапшырмасынын негизинде ишке ашууда. Муну менен катар негизги жана ички унаа жолдорго коюп кеткен чоң ор жүк ташуучу унаалар КАМАЗ жана Ховолорда шаардын сыртында болот. Коон дарбыз саткан оор жүк ташуучу унаалар үчүн жаңы муниципалдык базардын жанынан Шамшат көчөсүндө 3 гектар жер даярдалган. Учурда аталган 2 жай тең иштеп жатат. Тышкы иштер министрлиги Индиядагы учак кырсыгы тууралуу билдирүү таратты. Индиянын Ахмедабад шаарына жакын жерде катталган учак кырсыгында каза болгондордун жабыркагандардын арасында кыргыз жарандары жок. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык Boeing 787 жүргүнчү учагынын бортунда 242 жүргүнчү болгон. Алдын ала маалыматтарга караганда жүргүнчүлөрдүн арасында кыргыз жарандары болгон эмес. Ошондой эле учак кырсыгынан кийин кыргыз жарандарынан жабыркагандар же каза болгондор тууралуу маалымат түшкөн эмес деп билдирди. Тышкы иштер министрлиги. Кыргызстандын Индиядагы элчилиги кырдаалды көзөмөлдөө максатында Индиянын тийиштүү органдары менен байланышта болууда. Беле кетсек учактын ичинде жалпы 242 жүргүнчү болгон. Булак Суперкежи. Индиядагы учак кырсыгынан кеминде 133 адам каза болду. Индияда Ахмедабад шаарындагы учак кырсыгынан кеминде 133 адам каза болду. Бул тууралуу News 18 телеканалы билдирди. Air India авиакомпаниясынын учагы Ахмедабад аэропортуна жакын жерде кулап, кеминде 133 адам каза болду деп айтылат билдирүүдө. Бүгүн 12-июнда Ахмедабадтан Лондонго учуп бараткан Air India Boeing 787 Dreamliner учагы аба көтөрүлгөндөн көп өтпөй кулап түшкөн. Air India учакта 242 адам болгон билдирди. Алардын 169-у Индиянын, 53-ü Британиянын, Канаданын, 1 Португалиянын, 7 жараны болгон.